2019-жылдын 27-ноябрында Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин чоң жыйындар залында азыркы улуттук басма сөз көйгөйлөрү жана келечеги деген темадагы мезгилдүү басма сөз кафедрасынын 60 жылдык юбилейине арналган илимий практикалык эл аралык конференция болуп өттү. Конференцияда Кыргызстандагы басылмалардын калыптануу маселелери жана ошондой эле азыркы учурдагы улуттук басма сөздүн көйгөйлөрү жана өнүгүү перспективалары талкууланды. 60 жылды басып өтүп, бүгүн бир кандайдыр бир отчет берген мезгилибиз келди го деп ойлойм. Ошон үчүн биз жөн эле баягы майрам юбилейлик дата кылып койбой, ошону биз эл аралык конференция деп атадык. Конференция илимий коомчулуктун өз ара маалымат алышууну жөнгө салуучу, журналистика чөйрөсүндөгү эл аралык кызматташууну өнүктүрүүчү, Кыргызстандагы, Казакстандагы жана Өзбекстандагы теориялык жана практикалык журналистиканы интегралдаштыруу аянтчасына айланды. Конференциянын милдеттери маалыматтык мейкиндиктин ааламдашуу алкагында улуттук журналистиканын өнүгүшүнө өбөлгө түзүү, улуттук массалык маалымат каражаттардын функционалдык милдеттерин аткаруудагы актуалдуу маселелердин чечилишине өбөлгө түзүү, Кыргызстандагы жана КМШ өлкөлөрүндөгү улуттук журналистиканын биримдигин бекемдөө болуп саналат. Бегай Умаралиева, Тилек Токтоналиев, Баласагын ТВ.